Саламатсыздарбы? Бизде конокто бүгүн Кадырлы Конкобаев, тилчи, тарыхчы, түркология профессору, илимге эмгек сиңирген Ишмир. Рахмат бизге студияга келгениңизге. Сиз чет жактарда иштеп жүрдүңүз, Кипрде, анан Казакстанда, эми мына былтыр Кыргызстанга келипсиз. Кандай илимдин деңгээли азыр, кандай абалда түркология боюнча, Кыргызстан тарыхы боюнча? Көп китеп чыгардыңыз да уже. Ооба. Эми Кыргызстандагы илимдин деңгээлин Кыргызстандын деңгээлинде кеп кылуу менимче туура эмес го. Ар кандай илим, бүгүнкү илим деген масштабы чоң, аймак чоң, региондор чоң, жер шары деген аябай кичинекей болуп калды да. Информациянын, маалыматтардын заманында кыргыз окумуштуулары өзү менен өзү жарышпаш керек. Дүйнөлүк илим кайда баратат? Ошолор менен деңгээлине жете турган конкреттүү ой, конкреттүү илимий пикирлер керек. Ансыз деген биз Кыргызстанда улуттук университетте мындай ийгиликтер бар экен. Медициналык академияда мындайлар бар экен. Ош университети тигинтип кетиптир деген булардын баардыгы иллюзия менимче. Бүгүнкү күнү кыргыз илими баардык тараптан дүйнөлүк илимге интеграция болуш керек. Мисалы үчүн мага жакын түркология, түрк элдерин изилдөө, түрк тилдерин изилдөө, мына тармактардын баардыгын карасак, көз караштар кийинки 30 жыл, 50 жылдын ичинде аябай өзгөрдү. Мурдагы илимий методдор, илимий методологиялар, пикирлердин баардыгы жаңы топтолгон маалыматтардын натыйжасында адамзатты, окумуштууларды ойлондура баштады. Ошондуктан бүгүнкү кыргыз окумуштуулары дагы ойлоно турган мезгил келди деп мен ойлоймун. Биз абдан кеч калдык. Мисалы үчүн мен көргөн чет элдик калемдештер, коллегалар, пикирлештер менен азыр тынымсыз байланыштар болуп калбады. Алардын айткан ой пикирлери менен биздин окумуштуулардын ой пикирлеринде асман менен жерде айырма болуп калды. Ошондуктан мамлекет, Кыргыз Республикасы, аны башкаргандар илимди же билим берүү же эле министрлиги же академия илимдер академиясына таштап койбой, мамлекеттик деңгээлде дүйнөдөгү илим кандай деңгээлге көтөрүлүп кетти. Ушулар жөнүндө ойлоп, ошолордун контекстинде анан кийин бүгүнкү кыргыз таануу илиминин натыйжаларын жакшы жолго коюп, ошол илимий изилдөөлөргө Кыргыз Республикасы деген мамлекетибиздин өнүгүшү коюлуш керек. Сезимдер менен 30 жыл башкарылды Кыргызстан. А бирок конкреттүү илимий негизге таянылган улуттук саясатпы, же экономикалык өнүгүшпү, же философиялык кандайдыр бир ой жорумдарбы? Бизде мамлекет булардын эч нерсесин эске алган жок. Баягы эшегине жараша тушагы дегендей, окумуштуулар дагы чабал болуп кеткенсиздикпи, бийлик дагы ошого жараша болгондой болуп атабы? Баардык жагында эле сазга баткан маселелер болуп атат да. Ошондуктан бул учурда эми мына жаңы бийлик келди. Мына жаңы түзүлгөн конституцияда мен бир жакшы нерсени көрдүм. Ал Кыргыз Республикасынын улуттук академиясы конституциялык орган болду. Балким ушунчолук деңгээлге көтөрүп жазгандан кийин илим өз ордун Кыргызстанда ээлеш керек деп ойлоймун. Бүт илими, бүт эл чарба, бу адам таануу, кыргыз элин таануу, кыргыз таануунун тармактары боюнча илимий жетишкендиктерди мурдагыдай эле кое бербей, буларды бир багытка мындай багытка бир жол салгандай кылып, багыт тарапка түртүп, мына берекелерди жасайбыз. Мисалы үчүн бизде деген табигый ресурстар, адами ресурстары, кыргыз эли миңдеген жылдар сактап келген биздин улуттук салт санааларыбыз,
Булардын бардыгы кийинки өнүгүшүбүзгө чоң бир пайдабал фундамент болуп эсептелет. Биз буларды эсепке албай эле батышта тигиндей экен, бул жакта мындай экен, Швейцарияда дагы болдук, гүлдөгөн мамлекетте болдук, бирок ошентип кеткен жокпуз да 30 жылдын ичиндечи. Ошондуктан илим менен билим берүүгө абдан көңүл бөлө турган учур келдик деп ойлойм. Кече күнү интернеттен окуп алып, биздин президентибиз Садыр Жапаров мырзанын бир сөзүнөн өтүп калдым. Бул билим берүүнү биз толук реформа жасайбыз деген кабарды кече күнү окуп калдым. Бул менимче абдан чоң бурулуш болот. Эгер биз чыныгы илимий изилдөөлөргө көңүл бөлсөк, анда бизде үмүт аябай чоң болот. Элди миңдеген жылдар бою тарыхта учурунда өз мамлекеттерин куруп, өзүнүн алфавитин чыгарып, өзүнүн ой пикирлерин Манас сыяктуу улуу дастандарга сыйдырган, алардын баардыгын адамзаттын деңгээлине чыгарган Чыңгыз Айтматовдун генийлиги, булар деген укмуш бир феномендер да. Азыр түрк элдеринин ичинен өзүнүн уникалдуулугун сактаган, байыркы маданиятын көп жагынан бузбай, стилизация жасабай сактаган эл Кыргыз. Мындай азыр чет элден келгендер да таң калып атпайбы? Кыргыздын меймандостугу дейт, тигиндей, мындай дейт, кандай нерселерди айтышат. А биз ошонун элдин ичинде жүрүп, ошого көңүл бөлбөйбүз. Ушундай. Кандай китептер чыгып атат жаңы? Тарых, түркология тарых боюнча. Эми түркология дегенде бизде айрым аракеттер болуп атат. Баардыгы эле жок, тигиндей мындай болуп калды деп мен айткандан алысмын. Биздин кыргыз окумуштуулар дагы мүмкүнчүлүктөрүнүн чегинде иштеген жерлериндеги шарттарга жараша колдорунан келишинче аракеттерди жасап атат. Бирок көп нерселерден биз артта калып атабыз. Мисалы үчүн мен окуучуларым менен бир 30 жылдын ар жак бер жагында мына кийинки жаш окумуштуулар менен 95-жыл, 98-жылдан баштап бул Манас университети курулгандан кийин мен ошол жерде көп жыл, 16-жылга чейин иштедим. Ошол учурда түркология деген бөлүмдө аябай жакшы адистер даярдалды. Ошолордун ичинен мен 10 чакты кыргыздын уул кыздарын тарбиялоого аракет кылдым. Ошолор азыр ошо түркология кафедрасында, түркология бөлүмүндө негизги күчтөргө, илимий билим берүү, илим жаатында негизги күчтөргө айланды. Ошолордун бири Нурдин Усеев деген менин окуучум. Азыр ал ушул бир ай болуп калды. Эл аралык түрк академиясына Кыргызстандын өкүлү болуп кетти. Нур Султанда иштеп атат. Жакында эле Алматыда жолуктук. Ал жерде Жусуп Абдрахманов менен Касым Тыныстановдун 120 жылдыгын Казакстан Республикасынын мамлекеттик катчысы Кырымбек Көшөрбаев мырза катышкан маданият жана илим министри Актоту Райымбаева катышкан, областтын губернаторлору катышкан, чоң казактын мыкты окумуштуулары катышкан конференция өттү. Ошол жерде биздин Зайнидин Курмановдун кыргызский филиал партия Алаш деген китебин таанытымы болду. Ал мурда эле чыкты да, кайра ушундай жакшы жолго коюлуп элге таанытылды. Андан сырткары ошо Нурдин Усеев кийин ошол мен экөөсүн окуучубуз деп айтсак болот. Сабырбек Бөрүбаев деген жигит ошол түркология бөлүмү бүттү эле. Ал Түркияда ошол магистратура, докторантурада окуп, ошону бүтүрүп жүрүп, Арачолодо Касым Тыныстановдун адабий чыгармаларын түркчөгө транскрипция кылып, ошону түркчө которуп, изилдөө жасаган экен. Оригиналдары менен эл аралык түрк академиясы 250 беттей китепти чыгарып, ошол эки китептин таанытымы бет ачары болду Нур Султандачы. Мына биз өзүбүздөн чыккан мыктыларга мыкты баа бермейинче
элге өрнөк боло турган мыкты адамдарыбызды, тарых жараткан адамдарыбызды элге деген өрнөк катары көргөзмөйүнчө биз ушу туш алган аттай болуп бирибиздин артыбызды бирибиз чукуп жүрө беребиз. Ошондуктан бул маселелерде Кудайга шүгүр бизде аракеттер бар. Анан ошолордун натыйжасында биз ошо Нурдин Усеев, Негизбек Шабданалиев деген мен бир кызыкты айтып коеюн ошол жердечи. Өкө тең менин ысык көлдүк окуучуларым. Менин окуучулардын бардыгы ар жактан аралаш, бүт аралаш. Түркиядан бар, Казакстандан бар. Ал турсунда Кипрде дагы бир кызды ошо PhD доктор кылып, Түркиянын өзүндө 6 бар. Казакстандан да бир 2 бар. Ошолордун бардыгы менин жетекчилигим менен окумуштуу болушту, дипломдорун алышып иштеп атышат, активдүү иштеп атышат. Мисалы үчүн Ибрагим Шахин деген ошол жерде мен PhD докторлугунун жетекчиси болдум эле. Азыр Түркияда мына энчилип аттар. Аномастика боюнча лидерлик деңгээлге чыкты. Эге университетинде доцент болуп иштейт. Анан ошол окуучуларым иштеп атышат, Кудайга шүгүр. Бирок ошо Негизбек Шабданалиев, Нурдин Усеевтер менен 2016 жылдын башында түркчө жана орусча байыркы түрк Алтай Республикасындагы байыркы түрк жазма эстеликтеринин атласын чыгардык. Ар бири 2 килограмм 400 граммдан Стамбулда Эл аралык түрк академиясы басты, абдан түстүү, сапаттуу китеп болуп чыккан. Анан кийин ошону бул деген 750ге жакын, 740-тын тегерегиндеги Орхон Инисе деген жазма эстеликтердин бардыгын топтодук биз. Бул топтогонго узун убакыт кетти. Окумуштуу деген бул кембагал да, эч ким колдобосо. Бирок ошого карабай тапкан акчанын баарын ошол экспедицияларга жумшап неметип жүрүп, бүгүн биздин колубузда ошол 750-нин тегерегиндеги Орхон Инисе жазма эстеликтери деген материалдардын баардыгын чогулттук. Ошонун баарын 7 том атласка айландырдык. 7 томдук. 7 томдук. Ар биринин ушу биринчи тому чыкты. Кудай жалгап, Кудайдын деле көзү бар окшойт. Кантип чыгарам деп ойлоп отурсам, бир күнү биздин мурдагы президентибиз Сооронбай Жээнбеков чакыртыптыр. Мен Сооронбай Жээнбековдун коомдук фонду дегенди уюштурдум эле. Ошол жактан Кыргызстандагы дин, маданият, Кыргызстандын тарыхы боюнча китептерди чыгарайын дедим эле. Кандай деп кеңеш сурат. Анан мен 10 чакты китептин тизмесин түзүп, могулар кол жазмалар, даярлар бар. Ушуларды чыгарсаңыз болот деп көргөзсөм, ошо биз даярдаган 7 томдуктун биринчи томун жактырды. Анан кийин ошону каржылады. Ошол китеп чыкты. Бүт түрк мамлекеттеринин эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына деп башына жазып койдук. Ошол биринчи томун ушул январь айынын орто чендеринде бир эл журтка тааныштырсакпы деген оюбуз бар. Ал дагы бир 2 килограмм, 2,5 килограммга жакын болсо керек. Китептерди килограмм менен санап калган. Бирок 400 бетке жакын китеп. Анын эң башкы нерсеси ошол мына кыргыз каганаты деп атпайсызбы? Кыргыз каганатынын доорунда жазылган, чоң аймакта жазылган 450-нин ар жак бер жагында жазма эстеликтер бар. Бул буга чейин байыркы түрк Энисе жазма эстеликтери деп эсептелип келген. Ошол жазма эстеликтердин баардыгын чогултуп, ошол бир 3 том китеп жалаң Энисе жазма эстеликтери болот. Ошолордун даже 4 том ошондой болот да. Биздин 7 томдуктун. Анан ошол Энисе жазма эстеликтеринин Алтай Республикасындагы жана Алтай крайындагы 115 жазууну камтыган ошол 7 томдуктун биринчи тому чыкты. Эми мунун өзгөчөлүгү эмнеде? Өзгөчөлүгү биринчи жазуу 1880 жылдарда Спасский деген тапкан Алтай Республикасынын аймагынан. 193 жылдын ичинде Алтай Республикасынын аймагынан
90 жазуу табылыптыр. Ар кандай окумуштуу. Ташка басылган. Таштын бетинде жазылган. Таканын бир немесине буюмдарын бир күмүш жез буюмдардын немелеринде табактын чекелерине жазылган ушундай жазууларда. Анан кийин биз 11-12, 13 жылдарда тынбай экспедицияга барып, ошо жанагы Нурдин Усеев, Негизбек Шабданалиев деген анан 6 айлык Барсбек Киндиков, Борис Киндиков деген 6 айлык бир энтузиаст бар. Ал ушу бүт 6 айдагы жазуулардын баарын изилдеп ушинтип жүргөн бир энтузиаст, аябай сүрөтчү өзүчү. Ошо кишинин жардамы менен биз 11 жаңы жазуу таптык. Алтай Республикасынын аймагынанчы. Анан кийин жоголуп кетти деген 2 жазууну академия, Новосибирскдеги академиянын археология институтунун музейинен таптык. Бирөөлөр алып барганда ошо ойдон жоголуп кетти деп эч ким. Ошону кайра бир ташты аңтарып мен карасам эле музейде артында жазуу турат. Кийин окусак ошол Мөндүр таш деген жоголуп кетти деген 2 жазуу экен. Анан ушундайлардын баардыгы айтып аткан себеби ошол атластын ичинде ар бир жазуу жөнүндө толук маалымат бар. Кайсы жерден табылган, качан табылган, эмненин бетинде жазылган, кайсы меридиан сызыктарынын кесилишинде турат. GPS аркылуу тапканга оңой болсун депчи. Анан кийин муну ким окуган, кандай транскрипция кылган, кандай транслитерация тамгалап жазган, анан кийин кандай кылып которгон, орусча негизинен ар түрдүү тилдер которулганда ошолор неметип туруп, бүт тактап комментарияларды берип, анан акырында биз өзүбүздүн жана 2 окуучум үчөөбүздүн окуганыбыздын берип, транскрипция берип, анан кийин илимий комментарий жазып койдук да. Демек бул ар бир жазуу жөнүндө энциклопедиялык маалымат бар. Ошол мына 1-томдо 115 жазуу бар. Кийинкилерде дагы ошо жана 750ге жакын жазуунун баардыгын томдорго бөлүштүрүп даярдап койдук. Азыр эми бул түркологиянын тарыхында учурунда Радылов дагы башкалар майда барат бөлүктөрүн ушундай кылып атлас кылып чыгарышкан. Казакстанда ушинтип чыгарышкан. Бирок биздин Кыргызстанда даярдалган бул атластын өзгөчөлүгү бүткүл Орхун Инисе деген жазма эстеликтердин баардыгы жөнүндө атластын ичинде регион боюнча энциклопедиялык маалыматтар бар. Мунун 2-тому Жети Суудагы байыркы түрк жазма эстеликтеринин атласы деп аталат. Ал Кыргызстандагы 54 жазуу, Өзбекстанда менен Казакстандын аймагынан табылганда Кыргызстан менен чектешкен аймактардан табылган. Бизде 30-30дан жазуу бар дешет, бирок баардыгын элементтер бар. Тамга сыяктуучу. Ошолордун баардыгын Жети Суу деп 2-том болот, Кудай буйрса. Ал дагы даяр. Эми бул китепти чыгарыш деген өтө кымбат нерсе экен. Эми Кудай бир жолун ачар деген үмүт менен отурабыз. Калган 6 том чыгарып койсок, бул түрк элдеринин тарыхындагы толук атлас. Эмне себептен бул маанилүү? Себеби бул жазуулардын баардыгы түрк элдери курган мамлекеттердин жашаган доорлорунун жазуулары. Ошол кездеги. Эми бул жердеги эң башкы нерсе бул жазма тилдин табияты, чыгыш табияты. Элдер деген ар кандай эл, ар бир адам 2 тилди колдонот. Бирөөсү элдик ооз-эки тил деп атасы менен энеси сүйлөгөн тил, айылындагы чөйрөсүндөгү сүйлөнгөн тил. Экинчиси бул жазма адабий тил. Экөөнүн тең колдонулуш тарыхы, колдонулуш чөйрөлөрү болот. Ал эми жазма тилге келгенде, жазма тилдин чыгуусунун эң башкы теориялык дагы, практикалык дагы шарты ал мамлекеттин болушу. Мамлекет болгондо гана жазма тилге муктаждык пайда болот. Себеби бир мамлекеттин курамындагы ар түрдүү элдерди башкаруу үчүн бир бирдиктүү тил керек.
азыркы тил менен айтканда мамлекеттик тил керек. Эмне себептен кыргыз тили Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик тил? Себеби башкаруунун баазы орустун тили аралашып кичине бизден түшүнүк мындай тигиндей мындай болуп атпайбы? Чын-чынына келгенде мамлекеттүүлүктүн эң башкы белгиси бул ошол элдин мамлекеттик тили. Жанакы Орхон Енисей жазма эстеликтерин түркологдор буга чейин баардыгы байыркы түрк жазма эстеликтери, Орхон Енисей жазма эстеликтери деп атап келишкен. Мына береки ошо биринчи томдун баш сөзүндө баягы 30 жылдын ар жак бери жагындагы жыйналган материал, башка түркологдордун ой пикирлери, биздин өзүбүздүн көргөндөрүбүз, Борбордук Азия деген чоң аймакта. Ошол чоң аймакта курулган мамлекеттердин, ошол мамлекеттерди курган элдер маанилүү да. Мына ошого байланыштуу мисалы үчүн 531-жылы курулган түрк каганаты деген, же көк түрк каганаты деген каганатта негизинен ошол аймакта Оғуз, азыркы Оғуздар, байыркы Оғуздар жашаган. Азыр ошол Оғуз элдеринин бүгүнкү тукумдары бул Түркиянын түрктөрү, Азербайжандын түрктөрү, гагауздар, түркмөндөр, Кытайда Салар деген эл бар, Иранда Халаж деген эл бар, ушул элдер. Булар Оғуз түрктөр. Булардын аталары курган мамлекет түрк каганаты. Биринчи түрк каганаты, Биринчи түрк каганаты. Андан кийин чыгыш көк түрк каганаты, батыш көк түрк каганаты экиге бөлүнгөн. Булардын баардыгынын бир кызык жери ушул байыркы түрк мамлекеттеринде, значит, 6-10 кылымдардын ортосундагы курулган түрк мамлекеттеринин баардыгында түрк элдери бир мамлекеттин курамында жашаган. Ошондуктан жанагы байыркы түрк жазма эстеликтери деп айтылып калган себеби да ошондой. А бирок негизги мамлекеттин куруучулары түрк каганатында бул Оғуздар. Уйгур каганатында бул байыркы уйгурлар. Ал эми кыргыз каганаты деген биз сыймыктанып жүргөн, кыргыздар сыймыктанып жүргөн, биз мамлекет курган элбиз деп жүргөн мамлекет бул кыргыз каганаты. Анын куруучусу байыркы кыргыздар. Ошол мына бүгүнкү кыргыз адабий тили жок деп какшап СССР учурунда 1924-жылы 7 ноябрда Эркин тоо гезити чыгып, биздин адабий тилибиз башталды деп атпайсызбы? Булардын баардыгы идеологиялык аябай жалган маалымат болгон. А чынында эле Енисей жазма эстеликтери бул болжол менен 5-кылымдардан 11-12 кылымдарга чейин колдонулган. Байыркы кыргыздар ошонун жанында башка түрк элдери да колдонгон жазмалар. Ошондуктан биз ошо китептин башында мен ушулардын баардыгын ачык жаздым. Оғуздардын, байыркы Оғуздардын жазма адабий тили, байыркы уйгурлардын жазма адабий тили, байыркы кыргыздардын, Енисей кыргыздардын жазма адабий тили деп мен ачык ошо биринчи томдогу баш сөздө жаздым. Муну деген бир топ жылдар бою биз пикир алыштык. Ар түрдүү эл аралык форумдарда, конгресстерде, конференцияларда түшүнгөн окумуштуулар муну кабыл алышты. Түшүнбөгөндөр тигиндей мындай деп пикирлер айтылат да, илимди ансыз болбойт да. Кудай буйруса бул иш ушундай башталды. Түрк мамлекеттеринин мамлекеттүүлүгүнүн эң башкы белгиси бул адабий жазма тили. Бардыгы турат тилдин ичинде. Эми Кудай буйруса бизди колдогон эч ким жок. Жеке демилге деген, жеке шарттарга баш ийип жүрүп ушуларды жасадык. Эми кыргыз мамлекети ушулардын баардыгына ээлик кылып, өзүнүн атынан чыгарып койсо, түрк мамлекеттерге өрнөк боло турган иш. Эми бул китеп деген дүйнөнүн китепканаларынын баарына кетиш керек. Болгону 500 китеп чыкты. Булар башка тилдерге да чыгыш керек. Түрктөр биз чыгарым менен түркчө котор баарын чыгарабыз дешип атат. Биринчи томун англис тилине да котортуруп койдук. Бул мамлекеттин келечегин камсыз кылыш үчүн
келечекти мындай идеологиялык жактан элдин рухун мындай калыбында сакташ үчүн, турукташтыруу үчүн тарыхый маалыматтар өзгөчө мааниге. Тарыхың жок болсо, өткөнүңдү билбесең, гений Чыңгыз Айтматов айтып кеткен манкуртизм болот да. Мына ушундай маселелер бар. Ошондо мына мамлекет курган, алгачкы мамлекет курган 3 этникалык топты айтсак болот да, элдерди айтсак болот. Оғуздар, уйгурлар, кыргыздар болот. 3 биринчи мамлекетти курган. Ошолор жанагы Енисейлик жазманы колдонгон болот. Орхон Енисей жазмаларынын ээлери. Мына биз ошондо муну Малов Сергей Ефимович деген эң мыкты бул Орхон Енисей жазууларын изилдеген Петербургдук окумуштуу агайыбыз айтып кеткен. Ал 5-кылымдан баштап 40-45-жылдардан кийин кол жазмасын алып келген биздин Кыргызстанга. Академияда кол жазмасы азырда сакталып турат. Енисей жазма эстеликтери кыргыздардыкы деп ачык жазган. Ошол учурдагы аттарын айтпай эле коеюн. Биздин ошол учурдагы окумуштуулар бул кишини таарынтып кууп жиберген. Маловду. Ошондон кийин мына Абак Биалиев деген агайыбыз бар. Ошол кишинин Юдахиндин ошол кишиге нечен жолу айткандарына караганда Юдахин айтчыкен. Мен бир ката кетирдим, өмүр бою өзүмдү кечирбейм депчи. Ал ошол топко Юдахинде катышып калып, Енисей жазма эстеликтеринин бул кыргыз азыр кыргыздарга тиешеси жок деп айтып салган экен да. Юдахин топтун ичинде болуп калган депчи. Эми мындай нерселер бар, булардын баардыгын оңдошубуз керек. Чыныгы тарыхты жолго коймоюнча, кыргыз элинин чыныгы баскан жолун калыбына келтирип, элдин аң сезимине ошону сиңирмейинче мамлекеттин өнүгүшү анчалык жолго түшпөйт го деген ойдомун да. Себеби 30 жылда көрүп атпайбызбы? Эмне деген гана нерселерди чыгарган жокпуз. Бар жогун айтабыз. Бул фундаменталдуу өнүгүш, туруктуулук, мамлекетти стабилизация жасоо деген нерсе, өнүгүш, мамлекетти ар тараптан өнүктүрүүнүн, башкаруунун жолдорун бүт реалдуулукка, илимий негизде алынган маалыматтарга таянылмайынча ушундай нерселер боло берет окшойт да. Мисалы үчүн Казакстанда ошо мен 4 жылга жакын жүрдүм да. Ошо 4 жылдын ичинде бүгүн Казакстанда бир жолу Нурсултан Назарбаевдин айтканын окуп калдым, угуп да калдым. Мынау 30 жылдын ичинде дейт, биз Казакстан деген дүйнө тааныган мамлекетти курдук дейт. Баш шаарыбызды келиштирип курдук. Муну бүт мамлекеттик институттардын баары иштеп жатат. Бирок муну дагы өнүктүрүп, дагы эң жогорку деңгээлдерге чыгарыш үчүн биз элибизди тарбиялашыбыз керек. Кайра жаңыруу деген программа иштеп чыгып, мына бүгүнкү күнгө чейин мына ошол кайра жаңыруу, жаңы реформалоо жолу менен. Бул реформаны эмнеден баштап атышат булар? Жалгыз эле экономика эмес. Бул казак калкын келечекте өзүнүн мамлекеттин ээси болууга тарбиялап жатат. Жаштарын тарбиялап жатат. Укмуштар. Мына кече жакында эле биз барып келгенде мамлекеттик секретары Кырымбек Көшөрбаев аксакал айтты. Азыр дейт, креативный индустрия деген учурунда корейлер чыккан экен. Ошол креативный индустрия деген саясаттын натыйжасы мына бүгүнкү Түштүк Корея дейт. Ал мунун бул саясаттын арты негизинде жаштардын, эң таланттуу жаштардын акылына, ошолордун жаратмандыгына мамлекеттин колдоосу. Креативдик индустрия деген фонд курулуп, ошолордун 30-ун Жамбыл Жабаевдин үй музейине топтоп, биздин мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касымбек мырза, маданият министрибиз Азамат Жаманбаев мырзалар, ошондо 30 казактын жигитин чогултуп алып,
насааттарын айтышып, өнөрлөрүн көргөзүп, эмне ийгиликтерди жаратканын көрдүк біз. 30'ду ошо бүт Казакстан аймактарына чогултуптур. Бизде деген учкан уядан эмнени көрсө учканды ошону алат дейт. Кыргызча. Бешиктеки баланын бек болорун ким билет дейт. Мына аталардан калган насаатты эске алып, тарбияны, билим берүүнү, урукту келечектеки кыргыз мамлекетине ээ болгон урукту тарбиялашыбыз керек дейт. Менин айтайын дегеним ушул. Рахмат чоң, убактыбызда бүтүп калыптыр. Дагы ушул маселелер боюнча тарых өзгөчө мына кыргыз каганаты тууралуу дагы бир топ жазайт экенбиз анда интервью. Кудай буйрса. Биз эми баягы изилдөөлөрүбүздүн натыйжаларын мамлекетибиз үчүн, элибиз үчүн болгон нерсени биз эмнеге топтодук? Эмнеге ушулардын баарын жасадык? Элге пайдасы тийсе, мамлекетибиз жакшы болсо деген эле жакшы ниет, башка эч кандай бир максатыбыз жок. Рахмат. Рахмат чоң. Бизде конокто Кадралы Конкобаев болду, тилчи, тарыхчы, тюркология боюнча профессор. Рахмат сизге. Саламатыңыздар.